УКМК Албек Ибраимовду кантип кармап кеткендиги тууралуу арашандыктар айтып беришти. Бул тууралуу Баракелде булагы жазды. Маалыматта УКМКнын спецназы жана кызматкерлери Арашан айылына кечээ саат 13:00 чамасында келишкен. Албек Ибраимовдун үйү айылдын четинде жайгашкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алгач айылдын аймагында байланыш түйүнү жоголгон жана Ибраимовдун үйүнүн күзөтчүлөрү дагы рациялары иштебей жаткандыгын айтышкан. Бул убакта спецназ үйдүн аймагына кирип, күзөтчүлөрдү нейтралдаштырган. Андан кийин алар Ибраимовду үйдөн чыгарып, унаага отургузуп, Бишкек шаарына алып жөнөшкөн. Албек Ибраимовдун короосунда иштеген жумушчу спецназ келгенде саат 12:30 болчу дейт. Алар дарбазаны бузуп үйгө бет алышкан. Терезе менен эшиктерди талкалап үйгө киришкен. Бет капчан жана тапанча, автоматтар менен 30га жакын адам келди. Баарыбызды жерге жаткырышты. Ибраимовдун жанындагы кээ бир адамдарды дагы алып кетишти деп билдирген ал. Дагы башка күбөлөрдүн айтымында спецназ операция учурунда телефонго видеого тартып алгандардын телефондорун тартып алып, тарткан видеолорду өчүрүп салышкан. Бүгүн эртең менен арашандыктар чогулуп кеңешишип, Албек Ибраимовду колдоо боюнча комитет түзүшкөндүгү маалымдалды. Алар жердешинин баш коргоо чарасын өзгөртүүгө көмөктөшүү боюнча бийликке кайрылуу жөнөтүүгө камынып жатышат. Жалал-Абадтагы балдардын психоневрологиялык ооруканасынын курулушунан аткаминерлер мамлекетке 17 миллион сомдук чыгым келтирген деп шектелип жатат. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Жалал-Абад облустук турак жай жана жарандык курулуш департаментинин капиталдык курулуш башкармалыгы оорукана куруу үчүн өткөн жылдын март айында тендер жарыялаган. Жыйынтыгында тендерге катышкан компаниялардын бири анын жыйынтыгы менен макул эместигин айтып чыккан. Мындан улам түзүлгөн ведомстволор аралык комиссия аталган башкармалыкка мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын чегинде чечим кабыл алууну талап кылган. Бирок башкармалык комиссиянын талабын аткарбай, тендердин жеңүүчүсү менен келишим түзүп койгон. Аудитордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгында мамлекетке 17 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени аныкталды деп айтылат билдирүүдө. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү беренелери негизинде кылмыш иши козголду. Испанияда орусиялык Кремтөбөл кыргыз паспорту менен кармалган. Ал паспортту Кыргызстандын ички иштер министрлигинен алынгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Айтымында орус жараны Борис Матузный Назаров Руслан Рашидович деген ат менен жазылган кыргыз паспортун 1994 жылдагы үлгүдөгү паспорттун негизинде 2003 жылдын 15 ноябрында алган. Мурда паспорту ийим берчү. Ал 2003 жылы ийим аркылуу алган. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматына паспорт жасоо 2012 жылы гана өткөрүлүп берилген дейт Эржигитов. Белгилей кетсек, эл аралык издөөдө жүргөн Матузный аттуу Кремтөбөл январда Испаниядан кармалган. Анын жанынан Кыргызстандын 2 паспорту табылган. Ийим ал паспортторду мыйзамсыз түрдө 2016 жылы Сузак райондук калктык каттоо жана паспорттоштуруу бөлүмү бергенин аныкталганын айтып чыккан. Факт боюнча иш козголуп, Сузак райондук калктык каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси жана дагы бир кызматкери камакка алынган эле.